Үйүнөн суу чыкпаган Бакыт Умаргалиева кошунасынан ташып келүүгө аргасыз. Үй тиричилигинен колу бошобогон Бакытка таза суунун жоктугу кошумча түйшүк жаратат. Неудобно да, ошо идишак жууганга керек, кир жуусаң да керек, тамак кылганга да керек, жуунсаң да керек. Ошо жуунсак, кир жуусак, ошо тележка менен могу баклажкаларын ташыбыз көбүрөөк 2 мал күнүндө. Ысык Ата районундагы Кеңеш айылында Сайыз убагында колдонууга берилген таза суу тутуму эскирип, көбүнөн суу чыкпай калган. Ичүүчү суу 3000ге жакын калкы бар айылда маселеге айланган. Суу начар эле болчу, начар эле. Могу көчөдө вообще жок суу. Мына көчө ар жагынан тартабыз, биягынан тартабыз, эптеп эле бирдеме окот. Эми тетигиндерип казып атат, балким бияка келер. Суусуз калган үй ээлери жана жаңы кошулган тургундар иче турган сууну алуунун жолун табышкан. Алар жер алдынан суу сордуруп алууга өткөн. Айрым үйлөр мындай жабдуу менен жер алдынан суу сордуруп ичүүгө аргасыз. Бул чыгып жаткан суу 20 метр тереңдиктен чыгат жана санитардык талапка жооп береби белгисиз. Санмазовдун үй бүлөсү жерди тешип суу чыгарганына жарым кылымга жакындады. Андан кошуналары да ичүүчү суу менен камсыз болушкан. Бу кудукту казылган 45 жыл болду. Баарыбыз биздин мына кошуналар бар ошо көчөдөн биздин мына кудуктан суу ичкен. Алардыки ар үйүндө казды кудукту ичпей калды. Свет жок кезинде бар бияка келет. Учурда айылда таза суу киргизүү жумуштары жүрүп жаткан мал. 39 миллион сомдук долбоорду тендерден утуп чыккан компания элет элин күзгө чейин таза суу менен камсыздайбыз деген ишенимде. 16 000 метрден ашык аралыкка суу өтчү куур жаткырылса, азыр анын 3төн 1 бөлүгүндө жумуш аяктаган. Жумуш ноябрдын аягы, декабрдын баштары истелген. Орто жолдо аварияга байланыштуу токтоп калганбыз. Ама февралдын 15тен баштап кайра жумуш башталган. Срогу октябрь 2021. Мурукку системасы биздин эсеп боюнча бир 80% почти жараксыз да. Эмне дегенде бул 40-жылдары коюлган суу система экен, андан бери мына канча жыл болду. Азыр эми баягы дүйнөлүк эме менен ошо полиэтиленовый менен проектироваться этилген да. Ошонун негизинде курулуп атат. Айылда деген протяженность ошо жана 16 000 дебедим, ошонун деген азыркы күнгө 8 000 метр бүттү да. Таза суу долбоорун каржылоого маани берилген. Ал үчүн 16,5 миллиардка жакын акча бөлүнмөкчү. Ушул күнгө карата 20 шаарда жана 208 айылда жумуштар башталган. Бүгүнкү күндө 208 айылдын 60 айылдында уже курулуш иштери жүрүп жатат. Калган айылдар боюнча долбоорлоо сметалык иш кагаздары аткарылып жатат. 2021-жылга биз 96 айылды пландап атабыз. Анан 4 шаарды 96 айылдын алсак, буюрса бул бүгүнкү күндө азыр ал айылдар боюнча да жумуштарды уже баштап алдык. Жылдын ошо жыйынтыгы менен бир 200 000ге жакын калк таза суу менен камсыз болот. Таза суу долбоорлорун каржылоо эл аралык донорлордун көмөгү менен ишке ашууда. Жумшалган каражаттын 1 бөлүгү грант катары келсе, арасында 10 жылга жеңилдетилген мөөнөткө 1%га жетпеген ченде берилет. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.